саламатсызбы? 11 марттагы маанилүү жаңылыктар менен таанышып алыңыз. 9 мартта Нарын, Талас жана Жалал Абад облустарында Кемпир Абад иши боюнча камакка алынгандардын тарапташтары акция өткөрдү. Алар президент Садыр Жапаровго, УКМКнын төрагасы Камчыбек Ташиевге кайрылып, абактагыларды бошотууну жана ачык сот өткөрүүнү талап кылышты. Илгиз Шаменов Нарын облустук милициясынын кызматкерлери дөөл айылына чогулган айылдаштарын түнү менен келип коркутуп үркүтүп жатканын жазды. Ал эми облустук милициянын басма сөз кызматы Клопко тургундарга эч кандай кысым болбогонун айтты. Ошол эле күнү саясатчы Азымбек Бекназаров Аксынын Кара Суу айылына акция чыккан туугандарын УКМКнын кызматкерлери күч колдонуп алып кетүүгө аракет кылганын, башка туугандары аларды алып калганын жазды. Бирок атайын кызматтан бул боюнча комментарий алууга мүмкүн болгон жок. Ал эми Айбек Бузурманкуловдун Талас районунун Көк Токой айылына чогулган тарапташтары саясий туткундарды бошотууну талап кылышты. Ал жерде Бузурманкуловду коргоо комитети түзүлгөнү кабарланды. Кемпир Абад иши боюнча абакта жаткандарды үй камагына чыгаруу жана ачык сот өткөрүү талабына тиешелүү органдар жооп бериши элек. Ал эми президент Садыр Жапаров 2022-жылдын декабрында абактагылардын жакындарынын өтүнүчүнө комментарий берип, эч кимди бошотууга буйрук бере албасын билдирген. Ал бул боюнча судьялардын ишине эч ким кийлигишпейт деп айтып келет. 2022-жылдын октябрында Кемпир Абад суу сактагычынын жерин Өзбекстанга берүүгө каршы чыккан 30га чукул активист, саясатчы кармалган. Аларга массалык башалмандык уюштурууга даярдык көргөн деп айыпталган. Кармалгандардын баары Кемпир Абад суу сактагычынын Өзбекстанга өтүшүн ачык сынга алышкан. Алар дал ошол ачык айтылган сөздөрү камакка алууга негиз болгон деп келишет. Сот айрым саясатчыларды үй камагына чыгарса, кээбирин абакта калтырган. Ош облустук соту мурдагы депутат Өмүрбек Бакировду 2021-жылдагы парламенттик шайлоодо добуш сатып алуу боюнча күнөөлүү деп тапкан райондук соттун чечимин күчүндө калтырды. Өкүм 7-мартта кабыл алынган. Бишкектин административдик соту Ноокаттагы номер 4-Көкжар 1 мандаттуу округундагы шайлоонун жыйынтыгын өткөн жылы 7-июнда жокко чыгарган. Ал округдан депутат болгон Бакиров тууралуу БШКнын токтому да мыйзамсыз деп табылган. Кийин чечимди шаардык да жогорку сотто күчүндө калтырган. Бакиров аны депутаттык мандатынан сот аркылуу ажыратууга аракет кылып жатышканын айтып, аны мыйзамсыз деп атаган. Тажикстанда тыңчылыкка шектелип соттолгон 36 жаштагы кыргызстандыкты мекенине кайтаруу жөнүндө сүйлөшүүлөр жүрүп жатат. Бул тууралуу Тышкы иштер министрлиги билдирди. Буга чейин 7-мартта депутат Султанбай Айжигитов УКМК менен акыйкатчыга кайрылып, тыңчылыкка шектелип коңшу өлкөдө 13 жылга эркинен ажыратылган кыргызстандыкка жардам берүү өтүнүчү менен кайрылган. Анын айтымында 36 жаштагы кыргызстандык Тажикстанга 2022-жылдын август айында атын эсине барып, кыргыз-тажик чек арасындагы куралдуу кагылышуу учурунда кармалып калган. Аталган жаранды Кыргызстанга которуу маселеси боюнча Кыргыз элчилиги Тажикстандын тиешелүү мамлекеттик органдары менен сүйлөшүүлөрдү жүргүзүп, Кыргызстандын мамлекеттик органдары менен биргеликте эл аралык келишимдерге ылайык керектүү ишти алып барууда дешти министрликтен. Кара Сууда тургундан опузалап 100 000 сом талап кылган кылмыштуу топ кармалды. Маалыматка ылайык, март айынын башында белгисиз адамдар Кара Суу районунун жашоочусуна чалып, жубайы менен кат жазыштың деп жалаа жаап, зомбулук көрсөтүү менен 100 000 сом талап кылган. Топтолгон материалдардын негизинде Ош шаардык милициясы опузалап талап кылуу беренеси менен кылмыш ишин козгогон. Шектүүлөр талап кылынган акчанын бир бөлүгүн алып жатканда кармалган. Колго түшкөндөр Ноокат районунун 25, 26, 27 жана 28 жаштагы 4 тургуну. Алардын бири буга чейин адам өлтүрүү беренеси менен соттолгон. Андан тышкары башка мамлекеттин аймагында кылмыш жасаган үчүн мамлекеттер аралык издөөдө жүргөн. Учурда иш боюнча тергөө иштери уланууда. 10 мартта Түркиянын Анталия шаарында күрөш боюнча өтүп жаткан Ясар Дуу Вехби эл аралык мелдеш аяктады. Анын жыйынтыгында кыргыз балбандары 6 алтын жана 7 коло медаль багындырышты. Айпери Медет кызы Айсулуу Тыныбекова, Жоломан Шаршенбеков, Бекзат Алмаз уулу, Улукбек Жолдошбеков жана Эрназар Акматалиев алтын медаль тагынды. Коло медалга Калмира Билимбек кызы, Үзүр Жусупбеков, Автандил Таалайбек уулу, Бекболот Мансанар уулу, Алмаз Мамбеков, Орозбек Токтомамбетов жана Тайырбек Жумашбек уулу татыды.